Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Максат Жейналиев, Тоген өндүрүшү, Тоген тармагы боюнча адис. Сиз көп жыл макмалда иштепсиз. Макмалда алтын чыгарылчу, туурабы? Канча тоннадан чыкчу эле ошо күчүнө кирип турган мезгилде макмалда? Саламатсыздар. Жакшы суроо азыркы мезгилде дагы. Анан эми бул негизи толук ишке киргени 1986 жылы кирди. А негизи киргени 1985 жылы күз айында биринчи баягы учур деп туруп берилип бар. Ушул порядок азыр деле бар. Анан ошол жылдан барып кирип бул Кыргызстанда алтын өндүрүүнүн пионери болчу да. Себеби СССРда бар эле, бирок Кыргызстанда мындай алтын өндүрүү деген жок болчу. Биринчи. Ошон үчүн биринчи ачылышы болду. Аябай Кыргызстанда чоң иш болгон. Москвадан бери келип, анан москвалык обеспечение деген немеге беришип, статус берип, ошентип анан дүпүлдөп жакшылап иштеп киргенбиз. Анан ошондогу маалымат боюнча алганда 10 жыл, 12 жыл иштеп макмал жабылат. Же болбосо жер астындагы жанагы калып калган, эгерде изилдегенде пайда болсо, алтын корлорун иштетебиз дегендей ошол кезде Минцветметтин Москвада ошолордун маалыматы ушу бизге айтылган да. Анан ошентип иштеп калдык. Анан ошондо ар бир айда бер жагы алганда 100 килограммдан кетчи. Бир айда? Бир айда. Анда жылына 12 тонна болуп кетет. 1 тонна 200 килограмм болуп кетет. Жылына эсептегенден баягы зыңгары 12 айда жолосо эмеде иштетилбейт. Ал жерде баягы ортосунда баягы даярдык учурлар болот. Кече ремонтко токтойт, ушундай мезгилдерин эсепке алышкан. А кезде дагы баягы Советтер Союзунун тияктагылар эсепке алып берчи да. Анан биз ошондой мезгилде баягы аябай жакшы иштеп келдик десек болот. Айына 100 килограмм. Жакшы. А бирок азыр кандай абалда? Эми бул начар абал 2016 жылдан башталды деп айта алам. Себеби начарлаган мезгили. Себеби ошол баягы мурдакы эски боюнча эле биздин макмал комбинаты жер үстүндөгү кор менен иштеп келүүнү колго алган. Анан жер астындагыларды убактылуу ушул эмеге токтотууларды жасап коюп эле көп кызыгып иштелерди жүргүзгөн эмес. Анан ошондо чындыгын айтканда жер үстүндөгүлөр азайып бараткандыгы далилденип калган. Анан ошонун кесепетинен ар бир келген ошол андан кийин баарыбыз билебиз 2-3 жолдон алмашып кеткен президенттердин учурунда көңүл бөлүнбөй эле келип 2016 жылдан баштап ошол кездеги президент менимче Атамбаев эле барып ошол жерде атайын өзүнүн чоң сөзүн айткан. Мындан ары социалдык бул мекемеге айланат. Бул деген мындай өндүрүштү чыгарып Кыргызстанга пайдасын табууга элди багат. Элди гана багат деп койгон да. Ошол дагы ошол түрткү берип калды окшойт. Ошо менен кароо же болбосо кызыгып ошол жанагы мурда далилденген СССР учурундагы жер астындагы корлорду, алтын корлорун изилдөөнү мындайча айтканда токтотуп койгон десек болот да. Анан ошентип 2016 жылда атпайбы, ошон менен 2016 жылы, ошон менен 18 жылга келгенде бул өзү банкрот деп жарыяланды. Мында алтын түгөнсө банкрот болушу мүмкүн. Алтын чыгып атса алтын түгөнгөндөн мурда ошол алтындын кору турат деген жерди биринчи такташ керек эле да. Үстүн макулдаш керек эле. Подземка деп жер асты деп коебуз, штонелер да. Ошолордо бир 11ге жакын штонебиз бар эле. Ошолорду караш керек эле. Карап тактап барбы жокпу, ал мүмкүн алтын деген эме ушундай кете берет. А мүмкүн нар жагында андан көп. Жыландын куйкулугундай болуп кете берет. Ошон үчүн сөз бар кылган алтын деп. Алсаң тын деген сөз деп. Анан ошолордун баары караш керек эле да. Карабай туруп эле анан кийин ошондой бир жарыя кылып жиберишти, газетага айтылды дейт. Анан биз баягы түшүнгөн кишилер, аралашып жүргөн кишилер таң калып калдык. Кандай бул алтын же техникасы өрттөнүп кетпесе, же талкаланып кетпесе, фабрика турат. А эмне үчүн ушундай болуп калды деген суроолор берилип, ошол тияк биякта сөздөр көп эле болду, бирок аны уккан эч ким болгон жок. Ошон үчүн бул ошо банкрот деп жарыяланып токтоп калды.
токтоп ошол жерди консервация кылып салышты. Жеке менчикке бир андан кийин сатып алган жокпу? Андан кийин мындай болуп калды. Анан биз деле алтын менен мен бөлөк китайский, корейский инвестор иштеп жүрдүм эле, кызыктык биз дагы. Анда бир мындан аркы эмесин карабайлыкпы деп барсак, ошондо кыргыз алтындын жетекчилиги айтып калды. Биз бул конкурска коебуз, каалагандар болсо, каалоочулар болсо. Ошо сата ал дегенде. Инвестициялык көз караш менен деди да. Анан деп биз деле катышканга аракет кылдык. Анан негедир бир күнү айтылып калды, ошол 1-2 ай өтүп кетти, ашып кетсе бир. Анан бу жерге инвестор табылды деп калды. Инвестор табып эмени өткөрөбүз, тендерди өткөрөбүз деп. Анан тендер деле өткөн жок. Анан бир Кытай-Кыргыз компаниясы жеңип алды деген жарыяны угуп калдык. Анан кыскасы ошо менен ошого берилди. Октябрь айы. Эгерде мен ушул аң сезимим ордунда болсо, ошо октябрь, ноябрь айларында. Кайсы жылы? 2018-жылы. Бул точно. Анан кийин ошентип ошол жака берилди деп ошол жарыя болду дагы. Ошо менен маселе чечилди да, мындайча айтканда. Ошентип аяка берилди болуп. Ал 18-жылы алган ошол Кытай-Кыргыз аралашкан деген маалымат болгон. Анан ошолор 2019-жылдан баштап ишти башташты. Бирок эми мына бүгүнкү күн көрсөтүп атат. 2019-жылы баштаган ошол Кытай-Кыргыз дейбиз же кайсы компания Макмал Голд Лимитед деп атады, ушундай деп бир атап коюшкан. Ошол компаниясы 19-жылы тияк менен караптыр, даярдаптыр дегендей болгон. 75 миллион долларга утту деген маалымат кеткен. Ошону төлөдү, анча-мынчасын төлөй элек. Анан кийин 5 айыл өкмөткө 15 миллион бере турган болду. Сом 15 миллион. Ай сайын дагы бир 5 миллиондон кетет дегендей маалыматтар жарыялап, мен анча-мынча кээ бир аралашып жүргөндүктөн ошолордун договорунан бери көрүп калдым ошол кезде. Анан ошентип атып, ошондо мына карасаңыз 19, анан 21-жылы бул иштеп аткан эменин үстүнөн ар кандай сөздөр пайда болду. Алтын толук кыргыз алтындын менен түзгөн келишим негизинде өтпөйт экен, кыргыз алтынга түшпөйт экен деген сыяктуу сөздөр болуп атып. Өндүрүлгөн алтын кыргыз алтынга түшпөйт. Көпчүлүгү түшпөйт дегендей, ар кандай баягы маалымат болот да, кээ бири мынча проценти түшпөйт экен, же болбосо кээ бири мынча проценти түшөт экен деген сөздөр болуп, анан эмеге газеталарга катуу чыкты, телевидениеге катуу чыкты. Анан ушул жанагы эме деген Качке деген бар, укук коргоочу болуп жүрөт эле. Ошол киши көп жазды анан. Көп жазды. Менден дагы ушул сөз алып, могу кандай болот? Булатов. Анан ошентип ал бир 2 жыл багыш, 2 жыл дебейин, бир топ эле жыл да, мен чаябай аныкын көп окуп калдым, тияк-бияк газеталардан. Анан ошентип жүрүп эле 22-жылы үстүнөн иш козголуп калды. Кимдин үстүнөн? Ошол иштеп аткан Кытай компаниясынын үстүнөн. Кытай компаниясынын ичинде көпчүлүгү жалгыз эле Кытай экен, калганы бүт кыргыздын жарандары, адистери экен болуп, алардын үстүнөн иш козголуп, ошентип бөлүнүп эле барып, акыры кыскасын айтканда 22-жылы күзгө жуукку дейм, ал Кытайдын үстүнөн иш козголуп, ошо азыркы мезгилде тергөөдө деп угабыз. Ошондон баштап ал ишти бул жаңы мына Садыр Нурзоевичтин ушул президентке келишинен баштап бул кыргыз алтын азыр өзүн ойгото баштады деп мен маалымат берем да. Себеби ошондон баштап бул макмал алтыны кайра кыргыз алтынга карасын дегендей саясат менен ошондой кылып азыр ушу 2-жыл иштеп атат. Иштеп атат. Чыгып атабы алтын? Азыр эми толук өзүнүн пландары менен чыгабы чыкпайбы аны бизге баягы бул ошондой бир эме да, спецификасы бар мекеме болгондуктан анысын билбейбиз, но бирок урууда ташылып иштетилип атат. Кайерден тазалайт алтын? Жанагы байтуу эмелери кайсы жерде? Бул жерде ошол эле макмал эмеде, казармадан 12 километр, ошол уруудалардын жаткан жеринен 45 километр ортодо турат. Ошол жерде Сайын учурунда золотоизвлекательный фабрика дегени менен курулган.
алтын ылгооч фабрика деген курулуп, ошол жерде жанагы доре куймасы деген эме чыгат да, доре куймасы. Канча пайыз ошо ичинде алтын? Где-то ошону айтканда баягы болжолду аерде баягы эсептелген өзүнүн тариф сыяктуу немелер жок да. Анан биз айтып иштечүбүз, айткан сайын иштеп жүргөн айтчубуз 99,5 депчи. Доре 99,5 деп ошентип бизге маалымат берчилер да. 99,5. Ошондон кийин ал чыккан эмелер ошол сплав доре деп коебуз эми. Ошолорду болсо машинага же теле эмеге салып алып, тигирекил самолетко салып алып, анда самолеттагы иштечи. Жалбаттан Толсторого да каттап калган. Ошолорду салып алып, афинажный заводко алып келет элек. Кыргыз алтын отчет берип туруп, аны бияка киргизип, анан ошол жерде афинаждык завод афинаждык металлургиялык кайра иштетүү, таза алтынды алуу боюнча ушул жерде жүргүзүлөт. Аны билесиздер. Анда доре 99,5 болсо, таза алтын 99 таза алтын миңден 199 болушу мүмкүн. 199,5 же 499 болот. Таза алтын. Бизде эми менимче дүйнөдө деле ошондой, тиякпайм. Бирок баягы алтындардын ошондой заводдору бар, мекемелердин берген маалыматтарынан өзгөрүштөр бар. Өзгөрүштөр болот да. Ошон үчүн биздики боюнча, биз окуган көргөнүбүз боюнча ошондой болуп маалымат алат да. Жанагы ачык өндүрүш азайып, жер алдында жана штольный деп атасызбы? Канча штольный, канча метрге чейин эле штольный алар? Штольныйдын эми андан бери кичинеден баягы бул Кытай алган мезгилден баштап дагы кээ бир штольный совсем жабылып, мисалы 11 деген номерлүү штольныйлар бар, 6 деп коебуз, 3 жана башка да. Ошолордун жабылганына караганда где-то ошол мезгилден баштап 300 метр, 300 километрдей да. 3000 метрдей. Туурасы. Узуну. Себеби ошол жердин алдында келген ошончо метрге кетет. Мындай тоо бар да. Ошонун алдында баягы биринчи аны разведка деп коет, изилдеген мезгилде эле пайда болгон нерселер. Андан кийин ал жерден алтын каягында жатат, кайсы жеринде канча запас менен, канча содержание деп коет эми, ошолор менен кеткенин дагы өзүнчө изилдеп, анан кийин ошону каза башташат да. Ошого чейинки мезгилдер боюнча жанагынча эмени айтып келе жатабыз. 300 метр. Ооба, 3000 метр, 2 километрде. Бирөөндө. Анан ал баратып, целики деп коет, буруп кетет, мындай кетет. Ошондо целиктер деп да коюшат, баягы кетип барат, капталын оңдоп кетип. Себеби бул жаратылган нерсе өзү кызык нерсе экен да, келип эле бир жерде туруп бербейт экен да. Биягына дагы кетет экен, тиягына эми бул катаклизмдин нерсеси. Азыр анда кайра жанданып иштей турган болуп атат, э? Азыр ошондойдун үстүндө. Сиз анда макбалдан кетип калган экенсиз, жанагыдай нерселер башталганда да, ошондойбу? Мен 2002-жылы кеткем. 2002-жылы кеттим, себеби үй бүлөлүк шарт менен Бишкекке которулуп кеттик. Андан кийин революция болуп кетти. Революцияда кайра Кыргыз алтынга чакырышты. Анан Кыргыз алтында биринчи замы болуп иштеп, ал жерде 5 жыл жүрдүм. Анан ал жерде дагы кичине интрига болуп кетти окшойт. Анан эми аны учурун билесиз да, сиз жакшы. Анан ал жерден кетүүгө мажбур болдум. 10-жылдарын 2013-жылы десем болот. Анан саясат жакта иштеш кыйыныраак экен деп анан. Алтын оор нерсе. Алтын оор нерсе. Алсаң тын деген бизде лозунг турар эле тиги макмалда. Алтын деп, алсаң тын деп жазып койчубуз. Алсаң тын. Эгерде уурдасаң токтот деген сөздө. Азыр кайсы тармакта иштеп атасыз анда? Азыр деле ошо алтынды өнүктүрүү жагында иштеп келатам. 2010-жылдан баштап эле кайра өзүм инвесторлорду таптым, анда кореецтерим иштечилем. Андан кийин кореецтер менен 2 жылда иштегенден кийин анан орустар менен иштедик. Мен баягы алтынды издеп жүргөн инвесторлордун ошолордун маалыматына жараша мен орун которууга мажбур болдум да. Улам тигинisi менен иштеп, анан мунусу менен иштеп. Анан ошентип бир орустар менен иштеп жүргөндөн кийин где-то 2013-жылдан баштап Кытайларга туш келип калдым. Мен бир проект жазып, кабинетте отуруп алып проект жазып, тияк бияка жиберишинте беришилем. Анан ошолор издеп келип, ошондон бери азыр алтын өндүрүүдө эле калдык. Ошол кытайский инвесторлор менен.
алар кийин ошол мага чейин эле 2006-жылы бул Ысык Көл областынын Ак Суу районуна караштуу Сары Жаз деген жайлоодо олово анан кийин вольфрамдын кени бар. Бул Союздун учурунда эсептегенде бул Союз СССР боюнча 3-чү запасты ээлеген деп бизге эме берген да. Ошондой маалымат топтолгон биздин геологиялык карталарда. Анан ошолорду алган экен, анан ошентип алтын, анан кайра эле оло вольфрам болуп иштеп калдык. Азыр ушул жерде иштеп атам. Калай менен вольфрам чогуу чыгабы? Калай менен вольфрам биздин бул жер чогуу да чыгат, анан өзүнчө да чыгып, жердин баягы эмесине, рельефине жараша болот окшойт. Анан бул биздикинде ошондо 3 участок бар. 3 участок бар, 2 месторождение бар. Ошондо бирөөндө тир жалаң вольфрам өзү эле. Экинчи 2 участогунда сары эмети олово, анан вольфрам өгө тең бар участоктор бар. Ошондо биз азыр биринчи участогун ушул баягы экспериментальный эме испытание деп коюшат. Ошондо баягы мындай изилдөөдө эмелик заводду чыгарууга чейинки ошол геологиялык кагаздарда көрүнгөнү менен ала алабызбы жокпу деген эмесин өткөрдүк 2 жыл. Анан абдан жакшы эме берди, мындай маалымат болду, биздин өндүрүшүбүз берди. Ошол кыргыз геологиясынын көрсөткөн геологиялык ошол эмелери, запастары акталат экенин инвестор ишенди дагы. Быйыл эми Кудай буйруса баягы болгон күч менен иштейли деп атабыз. 3-чү орунду деп атасыз, жанагы вольфрамдын кору боюнча канча тонна вольфрам чыгышы мүмкүн? Тонна биринде где-то 5,5 миллион тонна. Миллион? Миллион? Запас. Только запаста себеби жалаң эле олово вольфрам болбойт. Аны коштоп жүрүүчү деген дагы бир металлдар бар да. Ошонун баарын эсептегенде биз анан ээлеген эмебиз боюнча алганда ошондой болуп көрсөтүлөт. Экинчисинде андан ошондо 5-6 миллионго чейин чыгып кетет. 6 миллионго чейин кетет. Тиги экинчи месторождениеси бар деп атпайбызбы? Дагы ошондой, ал деле ошондой эмеде. Миллиондогон тонна экен да. Ошон үчүн бир кезде ушундай маалымат СССРдин учурунда изилденген ал кезде. Канчалык татаал вольфрамды чыгаруу? Вольфрамды чыгарууда татаалдыгы бул эгерде ошол вольфрамдын алган жайгашкан жерлерин изилдеп таап алыш кыйыныраак болот экен. Себеби мына өзүбүз ойлосок 2006-жылга чейин иштеп келген эме. Ошондо да толук иштеген эмес экен да. Бул негизи 1988-80-80 жылдары курулган жерге. Ошол жерде Сары Жаздабы? Сары Жазда. Ошол жерде Эңилчек деген айыл бар. Ошонун жанына бир 6 этаждык тамдар курулган. Ошол кезде эле. Самолет барып кончу. Андыба деп койчу элек го. Ошол жерге байма-бай учуп турчу. Анан ал жерде суу дегени бар эле, баягы жазалган, тегелекен жерден чукуп алчубуз, канализация жасалган. Анан фабрика иштеп келатып токтоп калган учурлар болгон. Анан ошол токтоп калган ушул биз болсо кийин Макмал менен аралашып эле муну көп карабай калдык. Анан анда Кыргыз алтын уюшулуп калды 1993-жылы. Кыргыз алтын уюшулуп, ал болсо концерн деп аталчу. Ооба. Мамлекеттик концерн. Анан ошого өтүп, ошонун эмесинде калып, анан иштебей келген экен да. Анан жана мен башында айткандай 2006-жылы анан эме болуп, жана конкурс болуп, анан мен иштеп жүргөн кытайлар сатып алышкан. Макмалды? Жок, ошол Сары Жазды. Сары Жаздыбы? Сары Жазды. Ошо менен Сары Жазданан биз анан ар кайсы баягы биздин мамлекеттик бийликтердин алмашуусундагы инвесторлор көп жолту болуп келбедиби. Анан ошонун негизинде иштебей келген. Анан биосферный зона деген деп да кирди. Мен 16-жылдан баштап түздөн иштеп калдым аякта. Анан биосферный зона деп эле өзү кыргыз эметиги көлүбүз өзү биосферный зонада. Анан анын ичинде тиги да өзүнчө. Анан ошону түгүлө шылтоо кылып эле эми биосферный зона болсо мурда эмне курулду мисалы.
дегенде вопрос турат да. Эсим үчүн эмне курулуп койду? Иштетти, анан кандай эле азыр биз өз иштетели десек, биосферный зона айланып кетет деген вопростон коюп, мен эмеге чейин көп күрдүк, жана Сапар Исаков деген премьер эми ушинтип келип эле болбой калды. Мен алар жок кезде алардын адресине мен өтө жаман сөздөрдү айтып берип болбойт го. Анан ошентип эле иштете албай жүрдүк. Күнүгө барабыз тияк бияк менен. Акыры 2017-жылы эмелерге энергетик системасына киришип атып, сүйлөшүп атып, анан ошол жерден бир 7 киловаттык 7 мегаваттык эме алдык. Электричество. Ошо электричество да бербей койгон мурдакылар. Аяктан биосферный зона болот депчи. Анан ошону биз кошуп алганбыз. Эптеп сүйлөшүп алганбыз. Ошо менен эптеп багы Кытайларды, жоксу инвесторлорду кетирбестин аракетин жасап жүрдүк. Тиягын изучать этип, биягын тазалап, анан жер асты, ал бүт жер асты. Ал деген мындай ачык эмеде иштетилбейт. Анан анын үстүнө мен байкап калдым, ал жерде мындай жеңил желпи, эч кандай химиялык эмелер, элементтер аралашып иштелбеген таза производство экенин сезип калгандыктан биз жанталаша баштадык. Ушу инвесторлорду кетирбей иштеп калалы деген. Анан ошо менен туруп, анан кийин мына 2020-жылы бийлик алмашкандан кийин шарт эле кеттик. 20-жылдан баштап биз иштей баштадык. Көрсө жөн эле бийлик башында отургандар, ортоңку бийликтебизби, ылдыйкы бийликтебизби, шыгылып эмнегедир билбейм, кандайдыр эме болуп мындай уруксат бербей. Ушундай уруксат кандайдыр эме менен берилбей келген да, ушундай. А мына майлуу сууда лампа чыгарчу эмес беле? Азыр эле чыгарат, лампаларды. Кайдан алат бул шырамды? Мен эми өзүм ал жерде аралашпагандан кийин маалымат боюнча ойлойм, бул Союздун учурунда да иштеген. Анан биз андан эменин майлуу суунун ошол заводунун эмелери, тиги могу светти коюп койгон жана лампочкалардын эмелери тигип деп сатылчу. Анан ошон үчүн кызыкканым ошол. Кийин аралашып калгандыктан анда санда угуп билип жүргөндүктөн мен ойлойм, бул жанагы Алматы эмеден, Казакстандан. Себеби Казакстан өзү өтө чоң бир кезде мамлекет болчу, министерство бар болчу, министерство тиги тыш эмелер боюнча, токен боюнча министр өзүнчө иштечи. Анан ошон үчүн ошол жактан эмне сатылган дейм. Себеби вольфрамды ошол жактан алып келчү эле. Алып келип турам, бу жерден өздөрү ошол таза немени алып келип эле, бу жерден анан эме чыгарып турчу. Себеби муну айтып аткан себеби андан бери вольфрам же олово чыгарылган эмес. Биз биринчи жолу болобуз Кыргызстанда. Сары жазда. Сары жазда биринчи болобуз Кыргызстанда. Мен ушуга негизденип айтып атам да. Значит, буга чейин эч жерде добывать этилген. Кадимки мына таза вольфрам чыгат. Кадимки таза акыркы продукциясы катары. Бизден андай чыгара албайбыз. Биздики жанагы ошол, бу да өзүнчө мен караган өзүм проектим бар. Мен жакында Facebook'ta да жазып койдум. Кызыккандар болсо окусун дегендечи. Бул жерде концентрат деп коет. Бул дагы жасалма. Yani дөрө сыяктуу. Биринчи дореге чейинки метод концентрат. То есть бул жерде байытылган олово вольфрам деген сөздү. Байытылган олово вольфрам чыгарат. Биз ошону чыгарабыз. Канча пайыз болот вольфрам? Ошонун эгерде извлечениени эсептесек, извлечение деп коет, эми ошол биз чыгарып концентрат деп атап алган эменин ичинде ар кандай немелер бар деп атам. Жөнөкөй эме таштары да бар, башкалары бар. Ошондо эме геологиянын маалыматы боюнча 87-83% кетиш керек вольфрам болуп, олово вольфрам болуп кетиш керек. Экөө биригип. Экөө биригип ошондой болуп. Бирөө 83 болсо, бирөө 84 бирдеме процент. Ошондой болуп кетиш керек да. Ал барып туруп анан кийин металлургиялык заводко туш келиш керек да. Ошолор анан кийин муну тазалайт. Тазалайт да, жана калайды өзүнчө, вольфрам өзүнчө болот. Биринчи калайды өзүнчө бөлүп алат. Анан кайра өзүнчө кайра эки багыттагы технологиялык заводдордо анан кийин өндүрүп туруп калайды алат, 100% вольфрамды алат, 100%. Андай заводдор канчалык чоң? Каерде бар? Андай заводдор биз аябай кызыктык. Бул Казакстанда бар деп маалымат берилген. Анан биз өзүбүз деле чыгарбайлыкпы деген ой болуп келет ушул убакка чейин. Бирок эми мүмкүн бул жашыруун эмеспи билбейм. Инвесторлор эч убакта андайга барбайт. Себеби ошон үчүн жанагы алтындагы сакталган концентраттар, анан байытылган концентрат сыртка чыкпасын деп биздин президент 22-жылы эме чыгарбадыбы? Бу жерден ошондой металлургиялык завод кургула деген чечимди берген да. 2022-жылы.
бирок негедир ишке ашпай атпайбы. Ал боюнча да өзүм оюм Facebook'a жазып койгом. Кандай кылып чыгарса болот дегендей мындай. Вольфрамды. Жок, алтынды. Алтынды. Алтынды, күмүштү. Кандай кылып. Биздин жанагы Макмалдын территориясында 2017-жылы курулуп башталган завод так ушундай эме металлургиялык завод болчу да. Себеби ошондо сыртка чыгып аткан алтын, күмүш сакталган концентраторду ошол жерден иштетип туруп, жанагы макмал комбинаты чыгаргандай сплавдарды чыгаралы деп кура баштаганбыз. Анан жана чагымчылардын кесепетинен ал өрттөнүп кеткен. Макмалда өрт болгон, Өрт болгон 2018-жылы апрелде. Апрелде өрттөп кетишкен. Анан анын иши азыр козголуп, уюштургандар камалып отурат. Сотулуп элек. А бирок ошондо ошол уюштургандар орто жолдон эле эми ал кезде эми чоңдор менен тияк-бияк менен бийлик менен катыш болгон кишилер аралашып жүргөн экен. Кийин такталып атат. Алар бир 15-те 17-18 жашка чыгып калган балдар соттотуп ишкен. Салып берип ошентип коюшту да. Мен өрттөтүп ийип, өзүм куруп аткан комбинатты кытайлар менен кайра мен аларды защита кылып, булар эч ким эмес, бул жөн эле көрөм деп баргандар түшүп калыптыр десем да болбой соттолуп кеткен. Эми алар берки эмелери жанагы уюштургандар, аралашкандар, ошолор далилденип калса соттон. Мен ойлоп атам, эми тиги ата-энелери тиги эме берип, апелляция берип, тиги балдарды соттолду дегенден чыгарып алышаар деген ой бар да. Ошондой эле эме менен маалыматта, багытта мен Оло Вольфрамды дагы Кыргызстанда чыгарса болот деген ойдомун да. Анын үчүн жана металлургиялык куруш керек. Завод куруш керек. Ошол ордунда деле курса болот. Ошон үчүн электр Сары Жазда жанагы каскадда курабыз деп атпайбы, Гестерин каскадын. Керек болот да. Ооба, аны көрдүк. Былтыр барып келишти го, премьер болуп барып келишти, көрүп келди. Ал Сары Жаз өзү чоң жер. Анан эки чоң суусу бар. Эңилчек, анан Сары Жаз деген эки суу чоң. Кытайга кетет. Кытайга агып кетет. Алардан алысыраакпыз, бирок бизге жакында, мындайча айтканда, бир 15 ушундай километрдин айланасы болуп калышы мүмкүн. Аларга курса заводдор иштей бериш керек да, кайра жакшы болот да. Биздин убактыбыз 1-2 мүнөттөй калыптыр. Кандай жыйынтык чыгарса болот? Ушундай нерселерди чагымчылардан бошоп, ар ким, мисалы үчүн Кыргызстан өзү алтынды мына өзү чыгарып атат, Вольфрамды өзү чыгарса, Калайды өзү чыгарса, өнүккөн мамлекет болот эле да. Биз негизинен сиз деле билесиз, Кыргызстан өзү токенге бай мамлекет деп айтып келатабыз. Ал Менделеевдин таблицасында деле көрсөтүлгөн канчасы бар. Ошого бир ушул бир мындай бир жакшы эме керек да, мындай уюштуруучулуктан мурда дагы ошол бир эме кылып жазаш керек да, бир программа түзүп туруп бекитип коюш керек дагы. Ошондон мурда биздин геологияда болгон алтын кен жана башка полу эме деп коебуз, ошолордун баары тең тактап чыгышыбыз керек да, запастар. Анан ошого жараша керек болсо кээ бир жердегилерди пока жаап туруш керек. А кээ бир ошого ылайыкташып кайра да бир такталган меселерди иштетсек болот. Эмне үчүн Кыргызстан өзү чакан мамлекет. Бир менин ойломчу 7 областка бир баш аягы 10дой чоң фабрикаларды куруп койсо бизге жөн эле өнүгүп кетет. Менин оюм ошондой да. Рахмат сизге. Биздин убактыбыз аяктап калды. Бизде конокто Максат Жейналиев болду. Тоген тармагындагы адис, алтын жана вольфрам боюнча дагы адистер. Рахмат сизге. Саламат болуңуз.